Посмотрев на эти кадры, которым уже более 100 лет, становится понятно, что человечество в своем развитии свернуло куда-то не туда. Адамзат өзүнүн өнүгүүсүндө туура эмес жакка бурулуп кетти. 100 жыл мурда эле адамдар электросамокат тээп, учуучу автоунаа минип, геликоптер менен учуп жүргөн. Бул видео социалдык тармактарда активдүү тарап, кызуу талкууга алынды. Комментарийлерде бул жасалма интеллекттин жардамы менен жасалганын, маалымат чындыкка дал келбей турганын айткан пикирлер көп жазылган. Келгиле, бул маалыматтын чын төгүнүн текшерип көрөлү. Учуучу автоунаа чын эле 20-кылымда жарык көргөн. Видеону жарыялаган Пата кинохроника архиви бул тасманы 1949 жыл Италияда учуучу машиненин сыноо учуру деп жарыялаган. Ачык булактарда италиялык инженер Луиджи Пеларини 1948 жылы өзүнүн учак куруучу компаниясын негиздеп, дал ушул учкан унааны элге тааныштырган. Кийин аны жаңылап 1949 жылы Италия боюнча чоң жарнамалык тур жасаган. Бирок анын учагы италиялыктардын капчыгына туура келбегендиктен сатуу алуучулар табылган эмес. Мындан улам компания жабылып калган. Видеодогу самокаттардагы 20-кылымга таандык. Аны америкалык ойлоп табуучу Артур Гибсон жана мотоконструктор Джозеф Меркель 1916 жылы иштеп чыгышкан. Алардын самокаттары биринчи бензин мотору менен жүрсө, кийин 1918 жылы батарея менен иштеген электр версияларда сатыкка чыккан. Самокаттар мобилдүү жана ыңгайлуу болгондуктан аны Нью-Йорк почта кызматы да колдоно баштаган. Башкача айтканда, биз азыр тээп жүргөн электросамокаттар 20-кылымдын башында эле чыккан экен. И баса, илгери ал кезде да самокаттар жөө жүргүнчүлөрдүн гыжыгын келтирген транспорт болгону айтылат. Сыртынан футуристикалык көрүнүшкө ээ болгону менен бул бир дөңгөлөктүү шайман 19-кылымга таандык деп айтсак болот. Аны Джон Отто Лоссе аттуу адам 1885 жылы ойлоп тапкан. Кийин 20-кылымда анын мотор коюлган версиясы кеңири тарай баштаган. Велосипед жана башка транспорттарга салыштырмалуу ыңгайсыз болгондуктан ал эл арасында көп тараган эмес. Ал эми бул учуучу аппарат аэроцикл деп белгилүү. Аны америкалык Делакнер геликоптер деген компания 1950 жылдары иштеп чыкканы айтылат. Учуучу аппарат АКШ армиясынын чалкындоо аппараты болушу керек болчу. Алгачкы сыноолор аппараттын согуш майданында мобилдүүлүктү камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экенин көрсөткөнү менен, кеңири сыноолор аппаратты башкаруу өтө кыйын экенин жана натыйжалуулугу төмөн экенин көрсөткөн. Кийин эки жолу кырсыкка учураган. Мындан улам долбоор жабылып калган.